Бүгүнкү күндө өлкөдө 274 автомектеп бар. Жарандарга айдоочулук курсту аяктагандыгы тууралуу расмий документ берүү үчүн окуу жайдын лицензиясы болуш керек. Лицензия берүү үчүн Билим берүү министрлиги жооптуу болчу. Документтер кайсы талап кылынчу документтердин ичинде 6-форма деп коебуз. Ал 6-формада ачылып аткан уюмдарда материалдык техникалык базасы китептери менен кадрлар менен даярдоосун жол көзөмөлдөө башкармалыгынын корутундусунун негизинде биз ошол документтерди карайбыз да. То есть негизги документтердин бири болуп, ошол 6-формада алар корутунду жазып берет. Анан биз ошо тиешелүү документтердин ичинде алар оң жазып бере турган болсо, андан биз ошо жалпы документтердин арасынан карап иш жүргүзөбүз да. Жакында ведомстволор аралык комиссиянын текшерүүсүндө автомектептердин 50% лицензиялык талаптарга жооп бербегени аныкталган. Буга байланыштуу айдоочулук күбөлүк берүү жана автомектептерди текшерүү милдети Ички иштер министрлигинде өткөрүү чечими кабыл алынган. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров айдын башында кол койгон. Бүт автошколдорго кайта лицензионный процедурадан кайта өтүп, кайта жаңы лицензия алыш керек. Это биринчиден. Экинчиден, лицензия бессрочный болбош керек. Лицензия 3 жылга берилсин. Анан деген автошкола өзлөрү кайта аныктап, квалификационный требованияларга лайыкпы же лайык эмеспи, өзүнүн даражасын, билимин, иштеп аткан ишин кайта аныктап туруп, анан кайта продлениеге лицензияга өтүш керек. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү тармагындагы коррупцияны жоюу максатында сынактар видео камералардын көзөмөлүндө өткөрүлө баштады. Азырынча видео көзөмөл системасы негизинен борбордогу автомектептерге орнотулган. Экзамен өзү да автоматтык түрдө өтүүдө. Андай жыйынтыктарды бурмалоо же жасалмалоо мүмкүн эмес. Ошол жака барып экзамен тапшыргандан кийин 2 экзамен тапшырат. Теоретический экзамен бар, правила дорожного движения, ОБД, медицина деп бул комплексный ошол жерде суроолор бар. Ошол 3-4 предметтин ичинен ошо 20 суроо берилет да. Мына бул жерден 20 суроо келет, 25 мүнөт убакыт берилет. Ошонун ичинде 18-ине жооп берсеңиз, сиз өттү болосуз да. Өткөндөн кийин анан практикалык вождение ошол жерде атайын площадка бар, ошол площадкада атайын фишкаларды коюп, алдыга коюп, артка коюп, ошол жерден айдатат, көрөт, деңгээлиңиз текшерилет, алдагы видеофиксация аркылуу. Ошондой эле ведомстволор аралык комиссия медициналык факультеттердин абалын текшерди. Текшерүү Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 21 билим берүү мекемесинде өттү. Жыйынтыгында идеалдуу окуу шарттары кагаз жүзүндө гана экени белгилүү болду. Азыр комиссиянын иши бүтө элек. Ал башка тармактардагы медициналык факультеттердин абалын изилдөөнү улантат. Талапка жооп бербеген билим берүү мекемелери мыйзам бузууларды жойгонго чейин алардын ишин убактылуу токтотуу маселеси каралууда. Азыркы учурда ошо сапатына жана ошо өзүнүн тиги лицензияга дал келбеген университеттерди убактылуу же болбосо бир кандай мөөнөткө биз деген жапканга аракет кылышыбыз керек. Неге дегенде булар өздөрүнүн ошол материалдык техникалык базасын өнүктүрүп, клиникалык базасын жасагандан кийин, анан кийин биз алар менен иштегенге даярбыз да. Ошондой эле жер тилкелерин трансформациялоо тармагындагы коррупциялык схема боюнча коррупцияга каршы күрөшүү кеңешинин жетекчиси Нурипа Муканова маалымат берди. Анын айтымында бүгүнкү күндө акимчиликтердин алдындагы жер комиссияларында жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча бардык уйгарым укуктар бар. Бул комиссияларга укук коргоо органдары да, коомчулук тарабынан да катуу кысымдар болуп жатат. Нурипа Муканова бул тармакта чоң жер мафиясы түзүлдү дейт. Өз кезегинде бул жагдайлар жер комиссиясынын мүчөлөрүнүн түздөн-түз милдеттерин аткаруусуна тоскоолдук кылууда. Сокулук боюнча 88 заявление түшкөн ошо трансформация боюнча. Аламедин боюнча 37. Бирок көп жылдан бери ошол канааттандырбай келинген да. Алар бүт документти берген убакта дагы алар кайта ошо жерине, үйүнө, үлүшүнө кызыл китеп ала албай келатканда, ошон үчүн биякта чоң бир коррупционный схема пайда болуп калган да. Мындан тышкары чек ара кызматынын Нарын, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы башкармалыктарынын көзөмөл өткөрүү пунктунун ишмердүүлүгү текшерилди. Ал жерде коррупциянын алдын алуу чаралары көрүлгөн. Иштин жыйынтыгында ведомстволор аралык комиссия өз корутундусун коопсуздук кеңешине тапшырды. Ахмёр Нурдинова, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.